Атым Сардар. Жалоо атты чыгарган болом. Ушул жерде иштеген досторум бар, ошолор аркылуу ошолор айтып калды. Бир акча бар болчу, кичине чогулткан. Ошол акчама Бишкектен негизи жер алам дегем. Үйгө жетпейт деп ойлогом. Ошол досум совет кылып айтып калды, ушул үй алсаң болот, ошого кичинеден төлөп аласың деп. WhatsApp аркылуу эле YouTube'дан ссылкасын жиберди. Келечек корпоративден. Ошо ссылкасы менен бүт эмелерин көрүп чыктым, условияларын кандай эмес. И түшүнүп карап чыктым да. Ноябрлардын акырларында, декабрдын башында эле болуп калды, анан мартта эле келип калды очередь. Марттын 10-унда келди. 4 айда келип калды. Негизи 6 айга деп айтышкан, 6 айга чейин деп. 4 айда эле очередь келди. 4 айда мына ортодо кичине үй издеп убакыт. Үйлөр жактырбай, негизи 10-мартта эле берилген. Рухсат берилип, үй тап деген. Азыр үй издеп жүрүп, мына бүгүнкү күнгө келип калдык да, просто үй жакпай. Көкжар кичи районунан таптым. Ошол жактан келечектин эле өзүнүн эмелери менен табышып караш берди. Район жакшы район. Бүт центральный канализация, коммуналкалары, инфраструктура, ошол айлана чөйрөсү жакшы. Садик, мектептер жакын экен. Негизи жакшы культурный район экен. Ошол үйдүн ичи да башкача жашаганга ыңгайлуу. Негизи көп мындай көрсөтүштү, бирок тандаган өзүм болдум. Тандап акыры көңүлгө жакын таптым да. Жүрөккө жаккан таптым. Суммасы азыр баштапкы суммасы 1.600.000 деп жазылган. 400-ün төккөм. Бул үйдү таптым, арзаныраак табып калдык, жакшы. Андай жер үйүм бар, азыр бул жактан жок дегенде бир комнатный квартира алайын деп ошону таптым. Ар айда төлөмөйү 10.000 да жетпей калды азыр. Ошол үйдүн баасы канча болсо, ошондон баштапкы берген баамы кемитип туруп, калган канча кош берип аткан болсо, ошонусун бөлүп берет экен. Өзүм атым алдым, өзүм намыма. Документ өзүм атыма алынды. Компания ошол жардам берди, что бул документ иштерин толтурганга. Ошол юрист чогуу жүрүп, көрсөтүп, баарын Росрегистрга бардык, нотариустарга бардык. Бир күндө эле бүттү. Эртең канча десем 9-да башталса, саат 3-кө чейин бүттү да документ иштери. Пока өз көзүм менен көрбөйүнчө ишенбеген адамдардан элем өзү. Ошол ният кылдым, рисковать эттим, алдым. Досум мага свидетель болду, то что ал алганын көрүп туруп, анан мен дагы ишенип алдым. И ишендирип айта алам, что да келечек алса болот экен дейт. Реалдуу.